Достар, салам, барыңарға отман таң. Қазір Жыды вокзалға келдік. Достар, бұл жерден билет сатылат кет. Бұл жерден 31-не чейін күнді балықшыға чейін поезд жөнөткөн. Ооба достор, биз Бишкек балыкчы жолундагы жолдон жакшы бир учурлар болсо видеого тартып коюу максатында ушул видеону тартып атам. Негизи ар бирибиз ички туризмге салым кошушубуз керек. Анткени туризм аркылуу өнүккөн мамлекеттерди көрүп жүрөбүз. Анан сөзсүз эле чет өлкөгө чыгып эс албай, өзүбүздүн ички кооз жерлерибизди, башка облустардагы сонун жерлерди көрүүгө эң мыкты мүмкүнчүлүктөр бар. Достор, бир аз поезд тууралуу айтып берейин. Негизи мен жаңы чыккан поездге отурам го деп келгем. Ал өзү 500 сомдон турат экен. Атайын жазылган поезд. Бирок тилекке каршы ушул каттамда жок экен. Анан мен эскиге эле отурдум. Негизи бул жерде деле эски поездде деле бардык шарттар бар экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай суу бардыгы жакшы, жогорку деңгээлде. Анан жаңы адамдар менен биргеликте таанышып, сүйлөшүп, жаратылыштын сулуулугуна суктанып, балыкчыга барып калдык. Билет боюнча айта турган болсок, билет 150 сом турат экен, достор. Андан тышкары эртең менен саат 7:40 Бишкектен 1 мүнөт кечикпей жылып кетет экен. Анан саат 11:40-12ге жакын балыкчыда болот экен. Ал эми кечкизин 5-тен 30 мүнөт өткөндө балыкчыдан Бишкекти көздөй жөнөйт, саат 10-до Бишкекте болуп калат. Балыкчыга келген сайын могу желектин жанынан сүрөткө түшмөй жигеттен эле балыкчынын символу. Ооба достор, Чыңгыз Айтматов айтмакчы, Аламга жол Айылдан башталса, ал эми Ысык көлгө жол ушул жерден башталат. Балыкчылар ушундай сонун парк бар экен. Олдактар бар, жап-жашыл. Балыкчы мен сени сүйөм деген эмблем бар. 2 жыл мурун ушул жерге 1 айлык армияга келгенбиз. Могу жолдордон чыгып качып эле эртең. Физо болгондо да ушул жактарды айланып жүрчүк. Тети көлдү суктанып карап. Мыкты зыяратка алып келдик буюрса. Жигит аскер. Жолуштурбай. Кандай? Ушундай достор, анан ынтымакка жолуктук, экөө сүйлөшүп отуруп, армияга көнө баштаптыр. Жакшы формасы да сонун экен. Бир аз погодасына көнө албай атам дейт, тоозун тегеректери сыйрылып, күнгө көнө албай атат окшойт. Айтор ынтымак экөө сүйлөшүп отуруп, 1 саат канча өткөнүн билинбей калды. Ант качан берет кезиңер? Быйылкы жай өзгөчө болду окшойт. Аябай күн ызыкта, талаада, фасолдо иштеп жүргөндө ушул көлдөгү ушундай учурларды аябай сагынып аттым эле. Анан аки көлгө да келип калдык. Эң сонун көзүрмөмдөр десек болот. Достор, көрсө көл суук турбай. Погода жакшы эмес экен. Сууга бутуң салсаң, бутуң тоңуп калат го. Мындай сууга ачыбыз. Чата кетсек келип калыптыр. Бирок көлөнө менен учурашып кетет. Жаман эмес. Көлдү тиктеп отуруш деле керемет нерсе да. Ушундай кереметти бизге насип кылып койгон жаратканга шүгүр. Орус туугандар шөйт окшойт. Оңой эле чыгып барат го. Эч ким жок. Тети жакта бир кичинекей чыгып атат. Жалгыз жүргөн үчүн видеого тартып коюу деген эч ким жок. Анан телефонду жерге коюп,
ичип аткан суумду деген атайын телефонго кылгыч кылып койдум дагы. Анан ошентип сүрөткө түштүк, видеого түштүк достор. Көл бозо керемет мына чалкып жатат. Негизи эле чынын айтканда көл аябай сонун нерсе, погодасы дагы сонун, тиктеп отурсаң дагы өзгөчө эмоциялар тартуулайт. Анан бир эле өңдө ушунча шаардан бери көлгө келип туруп, анан көлгө түшпөй кетпейли деп туруп анан сууга түштүм достор. Башында бир аз дене көнбөй атты эле, анан кайра сууга түшүп кирип, бутту көндүрүп отуруп анан дене көндү. Анан мынтип сууга кирип кеттим. Эң сонун учурлар болду. Күндүн сууна карабай, негизи суу жылуу эле экен, бирок сырт суук экен да. Эсте каларлык учур болду окшойт, быйылкы жылдын эң акыркы сууга түшкөнүбүз болду окшойт десем болот достор. Анан мынтип жөнөп кеттик. Ошо достор, буюрса бүгүнкү күнүбүз эң сонун өттү. Эртең менен башталган. Менен Жыл вокзалдан билет алып, балыктын көзү жол тартканбыз. Саат 12-лерде балыкчыда болуп калдык. Ынтымакка жолуктум. Бала сонун болуп аскердик учурун өтүп аткан экен. Анан ал жерден чыгып көлгө барып, көлгө түштүк бир аз. Шүгүр жааттым. Азыр болсо кайра шаарды көздөй кетип атабыз. Айдайын деген нерсе, эгерде кимге 6-базар күндөрү ыңгайлуу учур болуп калса, 150 сомдон 300 сомго туда обратно билет алып, балыкчыга келип эз алып, көлдү көрүп дегендей. Ошентип кетүүңүздөрдү сунуш кылам. Ыңгайлуу поездда бир аз мени сергитип, айланага суктанып, тоолорго, түздүктөргө, ошол ЖДдан берки балыкчыга чейинки жолдогу сулуулукка суктанып келип кетсеңиздер сонун болуп чыдай эле нерсе экен достор. Ошо биз буга чейин да келгенбиз. Бунусунда мен ойлогом да достор, тиги неме болот депчи. Жаңы жасалган поездге түшөбүз деп, бирок ал тилекке каршы бүгүн жок экен. Бирок сонун болду, баары жакшы.